Саламатсыздарбы? Мен ушул жерде жашайм, Гүлмира Айдарова Гүлмира. 4 балам менен жашайм. Жашаган жерибиз бул жерде тамак жасайбыз. Могу жерде Бактыгүл, Али экөө жатат. Могу жакта Назгүл, мен, Умар үчөөбүз жатабыз. Ушу 4 балам менен ушул жерде эле жашайбыз. Жашаган жерим ушул. Кичинекей, анан канча километр экенин билбейм, болгону 4 жылдан бери ушул жерде эле жашайм, балдарым менен. 3000 квартплата төлөйм. Эч кандай условия жок, айнеги жок, анан эметип дем алганга кышында болсом бир обогреватель жандырам. Эшик аябай чоңдугуна байланыштуу эшикти ачсам бат эле муздап калат үй. Анан могу жерге одеял тосуп кышында. Одеял тосуп, анан бул жак жылуу болот, анан кирген жер аябай суук болуп калат. Ушул 4 балам менен ушул жерде жашаймын. Балдарым сабак аткарганга дагы условия жок. Ушул эле чай ичебиз, чай ичкенден кийин артын тазалап эле эме кылат. Кызым сабак аткарат ушул жерде эле. Балдарым кайра эле ойной турган месте деле жок. Ушул жерде ойношуп, кайра жыйнап, ушул жерге эле төшөк салып жатабыз. Ошол айына 3000 сом төлөйбүз. 3000 сом төлөп жашайбыз. Кээде бере алам, кээде айларын бере албаган айларымды хозяйным түшүнөт. Жакшы түшүнүктүү адамдар, хозяйкам да келип анча-мынча салат варена кылса өзү алып келип берет. Хозяйкамчы поддержкасы жакшы хозяйкамдын. Ушул кечээндө дагы сырыс чыттанып атат, үй аябай көп чыттанып атат, аба жок дегениме байланыштуу тиги жерге 2 турба коюп, аба алмашып турат-даган кылып берди. Кондиционер коюп берейин десе аябай кымбат экен, анан ошо турбаны эле коюп кичине таза аба кирип турсун деп ошону оңдоп берди. Анан кичине условия кылып ремонтун кылып берди өзү. Балдарың менен тазараак жаша депчи. Анан ошо болгону 4 балам менен ушул тар үйдө жашайм. Бири кирсе, бири туруп турат. Экөө кирсе батпай калат да, чынын айтканда. 2 адам батпай калат, бири кирип, бири мемет турат. Али менен Назгүл могу жерде, Бактыгүл менен Али жатса, могу жерде 2 балам менен өзүм жатам. Чоңураак тиги жакча. Ошол. Башка квартира издегенбиз? Башка жерге чыккандарым болду. Кээбиси 4 балаң ызы чуу экен деп алышпайт. Аябай эле ызы чуу балдарың депчи. Анан кээ бириси болсом квартплатын төлөй албай калсам чыгарып салат. 4 балам менен чыкышында аябай ошондой күндөргө туура келгем. Анан бул байке менен эже аябай түшүнүктүү болгон үчүн ушул үйдөн чыккым келбейт. Анан кандай болсо өздөрү да кичине поддержка берип, жылуу сөздөрү менен адамды жылуу сөз дагы кантырып турат го. Кыйналсам келип соротуп, түшүнүп, эметип жакшы жашоо алдында балдарың чоңойсо баары жакшы болот деп айтат да. Анан ошол сөздөрдүн эметип чыккым да келбейт да, жакшы сөздөр сүйлөп, мындай поддержка берген үчүн эч жака кетким келбейт, ушул эжелердин колунда жүрө бергим келет. Анан башка квартирага чыктым, бир эже менен байке келип парикмахерскийде иштейт экен кыз. Анан келип жардам берип башка квартирага чыгарды. Анан Москвага кетип атканда 2 айым төлөп кетти. 2 ай жашадым, жамгыр чыгып ата 8000 төлөп. Анан 2 ай кышында ошол жакта жашадым. Кайра эле төлөй албаганыма, кийинки айды 3-чү айды төлөй албаганымдан кайра бул жакка келип жашадым. Кайрадан эле ушул жерге келдим да. Келсем башка квартиранттары болсо дагы сразу эле бошотуп берет да. Кеткиле, бул кызды түшүнөм, 4 баласы менен кыйналат. Ушуга кичине жардам болсуң, силер бойдоксуңар же силер семьяңар аз эле экен, кете бергиле, булар жашасын деп башкаларды чыгарып ийип, өзүн киргизет дайымачы. Ошол. Саламатсыздарбы? Менин атым Айдарова Гүлмира.
1988-жылы төрөлгөнмүн. Ош областына караштуу Кара Суу районуна Жаңы Арык деген айылына төрөлгөнмүн. Ата-энем өзүм 5 буртуганмын. Ата-энем бар азыркы учурда пенсионер. Биринчи турмушум ошол эле Ошко Жаңы Арыкка турмушка чыкканмын. Андан бир кыз төрөдүм, бирок ал 6 айлык малында эле, ичимде 6 айлык малында кайтыш болуп калды жолдошум. Ошол убакта ичимде боюмда болгон убакта кайненем мени үйүнөн кууп чыкты. Кууп чыгып, сен немесиң, сенин бутуң начардыгынан байланыштуу менин балам кайтыш болуп калды деди. Ага да мени күнөөлүү кылды. Анан кызымды 6 айлык боюнда үйгө келдим, ата-энем үйүнө келдим. Биздин айыл аябай ушак сөзгө бай айыл болгонуна байланыштуу 7 айлык ар кимден ар кандай сөздөрдү угуп отуруп, стресске байланыштуу 7 айлык кызымды төрөдүм. Аны апам бакты. Кызымды ачыгын айтканда ушунчалык жек көрүү менен төрөгөнүмө байланыштуу кызымды эмизе албаган жокмун. 7 айлык төрөп, анан кызымды апам бакты. Анан өзүм стрессте болуп, өтө кыйналып жүргөнүмө байланыштуу апам Бишкекке жөнөттү. Бишкекке келдим, 2011 келдим. 2011 келип иштеп жүрүп, 2012-жылы ноябрга жакын жолдошум менен таанышып калдым. Жолдошум башында таанышканда жашын улуу айтып, 88-жылкымын деп айтып, мени алдап жүргөн экен, ата-энем баары жалап атта депчи. Анан кийин турмушка чыгып, ата-энемге баралы десем көнбөй, экөөбүз баш кошуп, ата-энем, мен да ата-энеме айткан жокмун, ал да ата-энесине айтпай эле баш кошуп алдык. Баш кошуп, анан экөөбүз декабрда Барскон деген айылга бардык, көлгө. Декабрдын 21 күнү барып, ошол жака барып, немеге Барскондо мал багып иштеп калдык. Мал багып, ошол жерде жүрүп, 2013-жылкы баламды төрөдүм. Сарайда төрөдүм, малда. Ошол кемпир чалдын колунда иштеп жүргөнбүз. 300 жыл кой менен жылкы, торпок ошолорду карап жүрүп, айына 3000 сом менен иштейт элек. Жолдошум экөөбүзгө 3000 сом төлөйт эле. Негедир биз ошол убакта шаарга келип иштешти билбеген экенбиз. Анан кийин жолдошума көп айттым, ата-энеңе баралы, тигиндей кылалы десем, мына барам, мына алып барам деп алдап жүрдү. Кийин паспорту айылдан кокусунан келип калганда көрсөм, 92-жылкы балдары үйүнөн бүткөн экен. Ата-энеси жок экен. Ата-энеси ата-энелик укуктан ажыратылган экен. Ата-энеси тирүү экен, бирок ата-энеси тирүү неме, ата-энелик укуктан ажыратылган экен. Ошентип жүрүп, бала жолдошуман 2 кыз төрөдүм, бир уул, бир кыз төрөдүм. Ошо сарайда жүрүп, менин паспортум жоктугуна байланыштуу сарайда ошол кемпир эне төрөттү. Төрөтүм аябай жеңил болду. Анан кемпир эне аябай кыргызчылык кылып эле карап берди. Ошентип балдарым чоңойду. Бири 3кө чыкканда, бири 1,5 жашка келгенде шаарга келдик, Бишкекке. Бишкекке келип, анан ата-энеме бардым. Ата-энемге барып паспортумду алдым. Паспортумду алгандан бери балдарыма көлүк алам деп аракет кылып келем. Барбаган жерим жок. Бар жокко барам, кайрылам. Чоңдорго деле кайрылам. Президентке да кагаз жазып таштаганмын. Кайрылдым бардыгына. Кайрылып эч кандай балдарыма көлүк ала алган жокмун. Анан дагы эле айланып келип акчага такалат. Жолдошум иштегени күнүнө 1000 сом же 500 сом алып келет. Тамак аштан ашпайт, квартирадан ашпай, ошентип жүрдүк. Анан ошентип жылдар өтүп, анан арадан кызым уже 5 жашта болду, балам 7 жашка чыкты, мектепке баратыган убакыт келди, көлүк алалы деп. Жолдошум экөөбүз катуу уруштук. Көлүк эч качан мага кол көтөргөн эмес, урган эмес да, бир анан мен сүйлөнсөм дагы тетири карап басып чыгып кетчү да. Анан
Ошентип экөөбүз көлүк аркылуу урушуп эметсек бул кетип калды. Тетири карап эле эч нерсе айтпай кетип калды. Дайыны жок болду. Мен уже 2 айлык боюмда бар экен кеткенден кийин. Ошентип 2020 боюмда барым алдында 2019 боюмда бар калып кеттим, жок болду, дайыны жок болуп 2021 дайыны чыкты. Жолдошум кеткенден кийин 4 бала менен кыйналып кайыр сураган чыктым. Төрөгөндөн кийин такыр иштей албай калдым. Анан төрөгөндөн кийин дагы ошентип көчөдө кайыр сурап жүрүп ковид оорусун жуктурдум. Ковид болуп каттуу реанимацияга түшүп калдым. Жакшы адамдар бар экен. Күндө жардам берип жүргөн адам балдарымды карап үйүнө алып барып, жаш семья болгонуна байланыштуу өздөрү балалуу боло элек экен. Балдарымды үйүнө алып барып карап, мени больницага жаткызып айыктырып чыгышты. Мен ковид болгондо катуу ооруп жатканда Фучик больницага дагы республиканскийге, анан скорийге чалганмын. Бардыгына чалсам эч кимиси мени алып кеткен жок. Себеби мен бул Бишкекте учетум жоктугуна байланыштуу. Мен оор состояниеда жатсам да алып кетишкен жок. Анан жакшы ошол жардам берген балага чалсам, ал Белоцкийде экен. Келип балдарым менен жүктөп, оор состояниеда болсом дагы жүктөп, өздөрү бизге жугуп калат деп эшпей алып кетишти. Алып барышып больницага жаткызышты, Белоцкийде. Анан ошол жерден айыгып чыктым. Анан жолдошум өзүнөн өзү кайра табылып чала баштады. Чалып, мен ушундай Москвада бирөөнүн колуна барып, мени бирөө сатып кетти. Мен 1 сом акча алган жокмун, ушул убакка чейин кыйналып атам деп чалды эле. Тиги жаш семьяга айтсам, ал байкуштар биз жардам беребиз, биз жакында Москвага кетебиз, барып алабыз дешти. Ошол бойдон кеткен. Кийин Дастан Бекешевке кайыр сурап жүрүп, Дастан Бекешевке жолугуп калдым, депутатка. Ал келип анан ушинтип эмне себептен турасың деди. Ушундай 4 балам бар, өзүм иштей албайм, белимде грыжам бар, эңкейсем тура албай калам, оор жумушка жарай албайм. Беркине жеңил жумушка иштейин десем, документим жок, билимим жок, эч жерде окуган эмесмин, 9-ду бүткөн боюнча окуган эмесмин дедим. Ошол бойдон анан кетти, телефон номеримди алып кетти. Анан кайры ушинтип өкмөттө иштегендерге баарына арыз жазып карап тур, ушинтип келин 4 баласы менен кыйналып жашайт экен, кичинекей үйдө кыйынчылык, балдарга дем жетпейт экен, айнеги жок үйдө жашайт экен деп жазыптыр. Ошол бойдон өкмөттөгүлөр карап, анан балдарымды, 3 баламды балдар коргоо 6 айлык алды. Балдарым 6 айлыкта окуп жатат азыр. Өзүм кичинекей балам менен ошол үйдө жашап атам азыр. Бирок азырга чейин балдарыма көлүк ала элекмин. Ала албай жатам. Болгону сарайда төрөгөнмүн. Сарайда төрөгөн жериме барсам, ал кемпир өлүп калыптыр. Ал үйдө эч ким жок. Балдарым Москвага кетип калыптыр. Эч кандай кагаз ала албай, ушинтип балдарыма көлүк ала албай жүрөм. Доказательство жок. ДНКга акчам жок, ушинтип жүрөм. Балдарым 2 балам көлүксүз азыр. Көлүк ала албайм. Эми боюмда барда, ал таштап кеткенде боюмда барда посудомойкада иштедим, идиш жууп, эртемен саат 10-до чыгып кетем, түнкү саат 1-2-де келем. Чоң кызым байкуш балалыкты да көрбөй калды, ушу 2012-жылкы, бирок балалыкты да көрбөй калды. Ушул балдарымды карайт, үйгө келсем тамак ашымды кылат, ушул. Төрөгү чейин иштедим. Пойласында болсо пойлага чыгам, посуда жуусам посуда жууп иштейм.
туалет жууп иштеген күндөрүм болуп, техничка болуп. Бардык кара жумушта иштеп жүрүп, акыры ковид оорусуна чалыктым да, өзүмдүн ден соолугумду жоготуп алдым. Ушу балдарымды багам деп баккан милдет кылбайм, болгону ден соолугумду жоготтум кара жумушта иштеп жүрүп. Полияга чыгып иштедим. Посуда жууп иштедим, туалет жууп иштедим. Беркинде таза жумушка эч жерге албайт бизди. Мен саанчы болуп иштеп калдым, балдарымды тапшыргандан кийин уй саап иштедим. Башка жумушка иштей албайм, уй саап көп иштеймин. Саанчы болуп алып кетишет. Уй саап, ошол уй саагандан кийин күндүзү торпокторун багып берем. Ошентип иштеп жүрдүм. Кичинекей баламды көтөрүп, ошентип иштедим. Азыркы учурда Бишкекке келгенден бери ара-арада акча берип турат, эми балдарыма кичине бир нерсе алып бер деп, анан өзү дагы иштей албай атат экен, себеби Москвадан оору жуктуруп келиптир. Кандай оору экенин мен түшүнгөн жокмун. Мен мындайча айтканда сүйлөшпөй эле атам азырынча. Оору жуктуруп келдим, паспортумду жоготуп келдим, мен качып келдим деп ошентип айтты да. Азыр паспорту да жок экен. Качып келдим, мени кордоп, аябай катуу иштетишти, мен ооруп калдым деп ошентип айтып атат. Билбейм кандай ооруга чалыкканын. Апам менин ата-энем эми ара-арада пенсиясын берип, квартплатамды төлөшүп турушат. Себеби өздөрү дагы кыйналып жашашат, чын ачыгын айткандачы. Айылда жумуш деле жок, өздөрүнүн пенсиясы, анан бир туугандарым баары өзү менен өзү болуп ата-энемди карашкан деле жок эч кимсе. Азыр апам менен атам өздөрү эле жашайт. Кыйналдым, балдарым ачка олтурганына чыдай албадым. Кээден катыган нанды да кемирип жеп калышкан күндөр болду. Нан жок калып, ыйлаган күндөр болуп калды. Иштей албай мен ооруп жатып калгандачы. Ошого айлам жоктон ушул жумушка бардым. Мен деле тууган урук, дос жоро ошолор көрүшөт. Мен намыстанам, бирок айла жок экен. Балаң үчүн балдарың ачка отурса, барганга мажбур болот экенсиң. Ошол болгону ошол бекер адвокат берди, бирок бекер адвокат деле өзүңүз документ турлаңыз, буну алып келиңиз, тигини алып келиңиз дейт. Аларга чуркашым үчүн акчам болуш керек экен. Кээде жол кырада таппай калып, ошо менен калып атат. Балдарым мектепке бара алган жок. Уулум 2013-жылкы балам ошо 9га чыгып калды. 3-класста окуш керек эле, калды, окуган жок бирде. Кызым уже 1-класска барыш керек, 2015-жылкы. Рөлевойду да окуган жок, 1-класска эми барыш үчүн көлүк керек, көлүк жок. Тапшыра албай жатам. Айланып келип эле биз ушул башка жактан келгенибизге байланыштуу учет жок. Ошого байланыштуу эч кандай документ ала албай кыйналып атам да, экөөгөчү. Учетуң жок, эч жерде эч ким эмессиң да, мындайча айтканда. Жолдошум да балдар үйүнөн бүткөн, бирок үй жай жоктугуна байланыштуу эч кандай учету жок. Учет жок, ошон үчүн. Эми көлүккө бардык эле документтер баары бүтүп калды. Бир гана Ленинский посольствого барып, ЗАГСтан отказной деген кагаз алыш керек экен. Ошол отказной кагазды ала албай жатам. Себеби алар айтып атат, сиз кайсыл райондо төрөгөн болсоңуз ошол жерге барыңыз дейт. Мен Сарайда төрөгөнмүн. Азыркы учурда жашаганым Ленинский район болуп атат. Ошого байланыштуу сиздерге келип жатам десем, Сарайга барсаңыз ошо Сарайдан албайсыз, Сарай жактагы ЗАГСка барып деди. ЗАГСка барып алыңыз деди, бирок ал жерге ЗАГСка барышым үчүн жаңкы кемпир чал керек экен. Кемпир чал кайтыш болуп калыптыр. Кемпир чал кайтыш болгонуна байланыштуу небереси Сарайды сатып, Москвага кетип калыптыр. Эч кандай далил таба албай койдум да, барыпчы Ысык көлгө, Барысконго барып келдим. Эч кандай далил табып, эч кимди күбө катары табып келе албаганыма байланыштуу турат, эч нерсе документим бүтпөй жатат да.
ошо далил болуш керек да, ошолор күбө болуш керек экен эч кандай. Бирок балалыкта түшкөн балдарымдын сүрөттөрү, өзүм көтөрүп түшкөн сүрөттөрүм бар, баары далил болуш үчүнчү. Ошол сарайда баягы кичинекей малымда түшкөн сүрөттөрү бар. Аны сүрөт эле далил болуп бере албайт экен да. Ошол адамдар келип күбөлүк кылып бериш керек экен. Жок болуп атат эми алар. Сотко тапшыра элек негизи. Сот боло элек. Болгону тиги адвокатым эле ушул кагаздар туураланыш керек, ушул кагаздар болуш керек сизде деп атат. Бирок негизи ала албай жатам. Ушул ЗАГСтан эле отказной алсам болуп бүтүп калмак экен да, сотко өтүп калмак экен. Бир эле ошо ЗАГСтан отказной кагаз ала албай жатам. Бербей жатышат. Ошол эмеден төрөлгөн жагыңыздан алышыңыз керек. Биз бере албайбыз. Биздин районго карабайсыз. Ооба, түшүндүрсөм биздин колубуздан келбейт, бизди да текшерсе жооп берип калабыз деп жатышат. Азыркы учурда Стаханова У4де квартирада турам, Интергелподо. Ал жерде кичинекей квартира, хозяиным аябай жакшы, көлдүк байкелер болчу. Канча карыз болсом деле күтүп турушат, кээде квартирамды кечип деле салышат. Койчу сен кыйналып атсаң деп. Анан кичинекей балам менен кээде иштейм, кээде кайыр сурап чыгам, кээде баламды бирөөгө 200 сомго бактырып, өзүм жумушка чыгам, полияга чыгып атам 1100 сомдон. Чабыкка чыгып атам. Клубника терген убакта клубника терген чыктым. Азыркы учурда ото менен чабыкка барып жатам. Азыркы учурда ушу балдар коргоосу бөлүмүнө рахмат айтмакмын. Ушулар балдарымды 4 маал ысык тамак берет, жакшы жерлерге ойнотуп алып барып келип жатат. Балдарымдын окуусу, мисалы азыр Алим эч кандай окуу, тамга таанууну билбейт болчу. Апрелде тапшырганмын. Азыр Айпери эжекесинин айтышы боюнча муундап окуп калыптыр, тамганы таанып, муундап окуп калыптыр. Анан рахмат айтам ошолорго. Анан кызым садикте окуп атат, ошол жерде садик бар экен, садикке тапшырды. Садикке подготовный биринчи класска даярдоо немесинде окуп атат экен. Бактыгүлүм болсом швеяны үйрөнүп, тикмени үйрөнүп ушул жерде жакшы экен. Анан ушул документим боюнча ушул жардам беришип атат, өздөрүнүн эмеси бар экен, юристи бар экен, ошого кайрылтып жардам беребиз деп айтышып атат азырынча. Мага эң башкы көйгөй балдарыма, ушу 2 балама күбөлүк болсо, күбөлүгүн алып алсам, калганы Алладан болчу. Эми Кудайым буйруса ырыскыбыз болсо дагы жашайбыз. Балдарыма күбөлүк эле болсо окутат болчумун.